Бекмамбет Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин алдындагы Жалал Абад коллежинин педагогика бөлүмүнүн мугалими Төрөбекова Миргүл Курманбековнанын студенти Каленова Айнуранын студенттин илимий изилдөө ишмердигинин негиздери предметинин эссе жазуунун өзгөчөлүгү темасы боюнча өз алдынча ишинин баяндамасы. Эссе сөзү француз тилинен алынып, тажрыйба киришүү түшүнүктөрүн берет. Эссе жанры чыгармачылыктын башка жанрлары сыяктуу эле адамдын ички толгоонусун чагылдырган эркин жазылуучу чыгарманын бир түрү болуп эсептелет. Эссе жазууга машыгуунун натыйжасы. Эссе жазууда студент же окуучу полемикалык ой-пикирлерин, турмуштук жеке көз караштарын берүү менен келечекте чыгармачыл жаңы жолуна багыт алуусу да ыктымал. Жазуучу Виктор Кратовдун айтуусунда, эссе жазууда 3 нерсени эсте сактоо зарыл. Алар: биринчиси — кызыктуу тема тандап алуу, экинчиси — эсседе айта турган ойду аныктоо, үчүнчүсү — теманын мазмунун өз алдынча ача алуу. Эссенин дил баян менен окшоштугу. Эссе да дил баян сыяктуу 3 бөлүктөн турат: башы, өнүгүшү, аягы. Эссенин дил баяндан айырмасы. Дил баян бул сюжеттик чыгарма. Сюжет менен жазылат. Берилген теманын айланасында темадан алыстабай ошол теманын тегерегинде жазылат. Ал эми эсседе сюжет жок. Мына ушуну менен эссенин өзгөчөлүгү боюнча кыскача баяндамамды аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.